Мекенди намысын коргоочулар өлкөгө дагы бир сыймык жеңиш алып келишти. Кыргыз Республикасынын хоккей боюнча курама командасы Босния жана Герцеговинанын Сараево шаарында өткөн дүйнө чемпионатынын 3-дивизионунун Б категориясында катышып ийгилик жаратышты. Чемпиондор бүгүн мекенге кайтып, аларды салтанаттуу түрдө тосуп алышты. Кыргызстандын спортун алдыга сүрөп жаткан машыктыруучулар курама команда өзүнүн күчүн жана дареметин жумшап жеңишке жетишти деп белгилешет. Ар бир оюндун жүрүшүндө күчтүү команда экенибиз сезилип жатты дешет. Биз командалык иштөөгө жетиштик. Анан кандайдыр бир ишеним пайда болду. Эң негизгиси мен машыктыруучу катары бул курама менен иштешип жатканыма 3 жыл болуп, 3-чү ирет оюнда болдум. Чыныгы команданы көрө алдым. Алар сергектик менен бири-бирин алмаштырууга жөндөмү жетип, алар баарын жеңе алышты. Разницасы көп болгону 10 голдон разница болду. Ар бир команда 10 голдон киргизип атышты балдар. Бул биринчи учурда команданын жакшы дайындыгы деп эсептейм. Ал эми спортчулардын арасында дүйнө жүзү боюнча рекорд жараткан курама команданын чабуучусу 28 упай топтоо менен ийгилик жараткан Мамед Сайфулов мындай жеңишке жетүүнү максат кылып барганбыз деп белгилейт. У нас цель была... Ооба, биздин максат дивизиондон жогору өтүү болчу. Биз ал жакка ушул оюндан өтүшүбүз керек экендигин туюп барганбыз. Негизинен биз жакшы даярдыкта бардык. Мы, в принципе, были в хорошей форме. Мамлекетке ийгилик алып келген спортчулар эми хоккей боюнча дүйнөлүк чемпионаттын 3-дивизионунун А категориясында ойношот. Ал үчүн керектүү болгон бардык мүмкүнчүлүк жаратылары убадаланууда. Азыр келатып жаңы эле ушу биздин президентибиздин дагы сөзүн айта кетейин. Бүгүн куттуктоо кылабыз. Анан ушу биздикилер 3-дивизиондун А тайпасын уткандан кийин дагы ушу хоккеисттерибизге өзгөчө көңүл бурам деди да. Азыр биз ушу келгенден кийин пландап, ушу А тайпаны утууга иш аракеттерди баштайбыз да. Эске салсак, хоккей боюнча Кыргыз Республикасынын улуттук курама командасы 3-дивизиондун Б категориясындагы командалар арасында дүйнө чемпиондугун жеңип алды. Финалдык 5-беттеште гонконгтуктарды 12-2 эсебинде утуп алышты. Бул жеңиш аларга келерки жылы өтүшү керек болгон 3-дивизиондун А тайпасына чыгууга шарт түздү. 5 раунддун жыйынтыгы боюнча Кыргызстандын командасы мүмкүн болгон 15 упайга ээ болду. Белгилей кетсек, турнир 27 февралдан 5 мартка чейин Босния жана Герцеговинада өтүп, бир айлампада беттешкен 6 команда катышкан. Ар бир команда 5 оюн өткөрдү. Соңку жылдары спорттун хоккей түрү боюнча мамлекет тарабынан да өзгөчө көңүл бурулуп жатканы да белгиленет. Нурзада Сыдыкова, Кудайкалы Сомуралиев, Регион, Бишкек.